Саламатсыңарбы балдар? Кайрадан силер менен көрүшүп турганыма кубанычтамын. Кезектеги онлайн сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн силер менен кыргыз адабияты сабагынан Бексултан Жакиевдин Атанын тагдыры деген чыгармасын өтөбүз. Алгач автор жөнүндө кыскача маалымат алалы. Силер сүрөттө көрүп турган инсан бүгүнкү өтө турган чыгарманын автору, драматург, прозаик, кинодраматург Бексултан Жакиев 1936 жылдын 16 январында Ысык Көл областынын Тоң районундагы Бөкөнбаев айылында туулган. Ал киши Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин 1958 жылы, ал эми Москвадагы жогорку сценарийлик курсун 1967 жылдары окуп бүтүргөн. Драматургдун адам турмушунун ар кыл жагдайларына арналган Курч көйгөйлүү Миң кыял, Алтын аяк, Өкүм, Эртең жаңы жыл, Жолугушуу, Күттүргөн жаз да келди, Саадак какты, Жүрөлүчү көңүл уурутпай, Жаза жана башка драмалары бар. Ал бир катар новелла, аңгеме, очерк, кино сценарийлердин автору. Мындай залкар инсандын чыгармалары бааланбай коюуга мүмкүн эмес. Бексултан Жакиевдин төмөнкүдөй сыйлыктары бар. Кыргыз СССРинин искусствосуна эмгек сиңирген ишмер, Кыргыз эл жазуучусу, Кыргыз СССРинин Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгынын, Казакстандын Төлөгөн Айбергенов жана Жамбыл Жабаев атындагы эл аралык сыйлыктарынын лауреаты. Ошондой эле 3 даражадагы Манас ордендери, Даңк, Казакстан Республикасынын Астана медалдары менен сыйланган жана Кыргыз эл баатыры деген наам алган. Учурда 84 жашта, көзү тирүү. Ошентип балдар, Атанын тагдыры драмасы жөнүндө кеп кылабыз. Алгач драма деген сөзгө аныктама киргизип алалы. Драма деген эмне? Кандай чыгармаларды драмалык чыгармалар дейбиз? Бул драманын проза, поэзиялардан кандай айырмачылыгы бар? Драма бул сахнага коюуга ылайыкталып жазылган чыгарма. Башкача айтканда, жазуучу алгач пьесаны жазат, андан кийин аны режиссер даярдап, сахнага ылайыкташтырып, татыктуу актерлорду тандап, жандуу сахнага алып чыгат. Ал эми драмалык чыгармалардын да өзгөчөлүгү бар. Аларды карап көрөбүз. Драмалык чыгармаларда көшөгө болот. Башкача айтканда, сцена дейбиз. Сахнада бир ачылып жабылып турган көшөгө бир бөлүмдү түзөт. Бул жерде бир окуя, бир көрүнүш болуп өтөт. Ал эми ремарка. Бул автордун түшүндүрмө сөзү. Эсиңерде болсун балдар, драмалык чыгармаларда автордук баяндоо болбойт. Болгону ремарка деген аталыш менен автордун кыскача түшүндүрмөсү болот. Драмалык чыгармаларды окуган болсоңор, кашаанын ичинде башкача шрифт менен жазылган сөздөр болот. Сахнадагы бир көрүнүштү айтып берет. Мисалы, бурулдун үнү. Кашанын ичинде сүрдүү угулат. Же болбосо, азыр мен чыгармадагы кашаанын ичине башка шрифт менен жазылган сөздү окуймун. Сырттан Уулжан, Акылбек киришет. Андан кийин чай ичмек болуп даярдана башташканда, бурулдун үнү угулат. Деген сыяктуу сөздөрдү драмадан жолуктурууга болот. Андан кийин драмада диалог жана монологдук реч аркылуу окуялар андан ары уланат. Автордук баяндоо болбойт дейдик. Негизги өзөктү конфликт түзөт.
Biz bilебиз балдар. Конфликт бул чыр чатак дегенди түшүндүрөт. Чыр чатактар кимдердин арасында болушу мүмкүн? Эки адамдын ортосунда же болбосо адамдын өзүнүн эле ичиндеги карама каршы ойлору болушу да мүмкүн. Сөзсүз түрдө эле талаш тартыш эмес, карама каршы келген ой пикирлер да конфликтти түзүшү мүмкүн. Эгер конфликт болбосо, драма өз максатына жетпей калды деп эсептесек болот. Атанын тагдыры драмасы. Демек, бул чыгарманын башкы каармандары кимдер экен? Таанышабыз. Акылбек 65-72 жаштарда. Уулжан кемпири. Зура алардын келини 25-32 жаштарда. Жеңишбек Абушка кемпирдин небереси. Зуранын уулу 6-13 жашта. Майраш Абушка кемпирдин кызы 18-25 жаштарда. Бурул Зуранын жеңеси 35-42 жаштарда. Шаршеке Жеңишбектин мугалими. Оңолкан Зуранын экинчи кайненеси. Бошкой анын уулу, Зуранын кийинки күйөөсү. Сапай пионер, узун бойлуу, куркуйган арык бала. Борбок пионер, кыска бойлуу бала. Атанын тагдырын Бексултан Жакиев 4 күндө жазып бүтүргөн. Чыгарманы жазганда Бексултан Жакиев 21 жашта болгон. Пьеса биринчи коюлушу менен эле көрүүчүлөр тарабынан абдан жакшы кабыл алынган. Атанын тагдыры драмасы 1957 жылы жазылып, ал эми премьерасы 1960 жылдын 3 сентябрында болгон. Башкы ролду кыргыз эл артисти Муратбек Рыскулов. Ал эми Жеңишбектин ролун театрга жаңы кабыл алынган жаш артисттер Искра Райымкулова менен Райма Абдубачаева ойногон. Биринчи сүрөттө Жеңишбектин кичинекейиндегиси, ал эми экинчи сүрөттө чоңойгондогусу. Жеңишбектин жанында турган Акылбек карыя. Атанын тагдыры драмасынан бизге кыскача үзүндү берилген. Азыр мен силерге чыгарманын кыскача сюжетин баяндап берем. Бексултан Жакиевдин бул драмасы улуу ата мекендик согуштан кийинки жылдардагы окуяларды баяндайт. Согуш элге кайгы, кыйынчылыктарды алып келди. Бирөөлөр атасынан, бирөөлөр баласынан айрылышты. Согушта курман болгон Болотбектен айрылып, үйүндө атасы Акылбек, аялы Зуура, уулу Жеңишбек калышат. Драмада ушул үй бүлөнүн тагдыры жөнүндө айтылат. Чыгармадагы башкы каарман Акылбек карыя. Ал кайраттуу, эмгекчил адам. Ал мектепте багбанчылык кылат. Мектеп балдары менен кошо бак отургузуп, ал бакты жакшылап өстүрөт. Акылбек келечекке үмүт менен карайт. Уулу Болотбекти келеттеп, үмүтү үзүлбөй күтүп жүрөт. Небереси Жеңишбектин тентектигин тыюуга жүрөгү даабайт. Чыгарманын экинчи башкы каарманы Зуура. Ал согуштун айынан сүйгөн жары Болотбектен ажырап, кичинекей баласы Жеңишбек менен калат. Күйөөсү келбей калганда, кайын ата, кайын энесин таштабай бирге отурат. Бирок аны агасы менен жеңеси кайра үйүнө алып кетишет. Зуура баласын таштап, агасы тапкан турмушка чыгат. Ал барган жерде кайын энеси көп кордук көрсөтсө да чыдап жашай берет. Өз тагдырын өзү каалагандай кылып,
çeçүүгө anın erki jok. Al üçün tuğandары kanday çesse oşogo makul bolup jaşay beret. Oşonduktan özü da baktısız, kurman bolgon küyösü Bolotbekti istep kusalanat. Kurduk körsötkön kийинки kayıninesine öz aldınca karşılık kılууга jarabayt. Çıgarmada kiçinekey Жеңишбек деген bala çoň atasının jakşı körüp erkeletkeninden faydalanıp, tentek, özümçül bolup ösöt. Birok al ak köңül bala. Baldar emi sözdük jumuşlar menen işteybiz. Tutun, jölöp, tayanıç katarında bel kılıp karmanoo. Çıgarmada Akılbektin özüңdü uul ornuna tutup жүрбөдүк беле, Зураш, деп айткан сөзү бар. Домук, аба жетпей дем кысылуу. Домугуп баратам, деген Зуранын айтканы бар. Теңин тапкан, туура, өзүнө ылайыгын табуу. Мында Зураны алып кеткени келген жеңеси Бурулдун кызыбыз Болотбектей теңин тапканга жетин албай биз да сүйүнгөнүбүз бар. Бирок Кудайдын буйругу экен деп Акылбекке айткан жери бар. Барган жерин жарытат. Кайсы жерге турмушка чыкпасын, жашоосун улап кете алган кыздарга айтылуучу сөз. Карманар, карманганым, менин ишенген үмүтүм деген маанини түшүндүрөт. Төбөсү көккө жетүү, аябай кубануу, өтө ыраазы болуу деген мааниде. Шору кайноо, азап тартуу, бактысыздыкка учуроо, каттуу кыйналуу. Бул сөз Зурага тиешелүү. Ыраазычылык берүү, нараазы болбогондук, канааттангандык. Анда балдар үйгө тапшырманы алабыз. Биринчи тапшырма. Драманын уландысын окуп, өз сөзүңөр менен эркин айтып бергиле. Экинчи тапшырма. Төмөнкү фотолор драманын кайсы жеринен экендигин баяндап жазгыла. Балдар, биринчи тапшырманы оюңарды өз сөзүңөр менен эркин айтып, WhatsApp аркылуу жөнөтсөңөр болот. Ал эми экинчи тапшырманы болсо, фотолор драманын кайсы жеринен экендигин баяндап жазып, сүрөткө тартып жөнөтсөңөр болот. Күтүлүүчү натыйжанын негизинде аткарган ишиңерди текшерип, электрондук күндөлүңөргө баалап жөнөтөм. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Кийинки сабакка чейин аманчылыкта көрүшөлө.